Саламатсыздарбы достор. Менин атым Берин Нурдинова. Мен жанагы 1000 сомдук акция жөнүндө кененирээк айтып берейин. Кимдер көптөрүңөр түшүнбөй заказ кылып атасыңар. Көптөрүңөр мисалы кантип 1000 сом түшүп калат экенин, 1000 сом деги эле кантип колдонуш керек экенин билбей жатасыңар. Ошондой консультанттарга мен ушул видеону тартканды чечтим. Мисалы менин консультантым Жумабай кызы Гулинанын мисалында. Жумабай кызы Гулина новичок, ушундай 1000 балдык заказды, 1000 балдык акцияны колдонгусу келди. Анан мой счет дегенди карайсыңар, мой счетуңарда мына 1000 балл деп турат, мои бонусы и скидки 1000 сом. 1000 сом бул сиздердин подаркаңар. 1000 сом на первый заказ. Минимальная сумма заказа 3000 KGC деп турат. То есть 3000 сомдук заказ берсеңиздер, 1000 сомду колдоно аласыздар деген сөз. Гулина өзү 2510 сомго заказ кылган экен. Ал ойлосо керек. Мен мисалы 2500 сом заказ кылам, 1000 сомду компания төлөп берет деп ойлоду болуш керек. Кантип ойлоду мен түшүнбөйм, билбеймин. Бирок негизи эле заказы 2550 сомдук экен. Тескерисинче мен сиздерге дагы эскертип кетемин, түшүндүрүп кетемин. Сиздердин заказыңар 2510 сомдук эмес. Сиздердин заказыңар минимум 3000 сомдук болуш керек. 3500 сомдук заказыңар болуш керек. Анан айтып жатат да, айтып жатсаңар керек, эмнеге мен арзандаган жок, мен төлөгөндөн кийин арзандайбы деп ойлошуңар мүмкүн. Бул акциядагы акча, бул автоматически төлөнөт. Автоматически төлөнөт. Силер төлөгөндөн кийин кайра силердин счетуңарга түшүп калбайт. Сиздердин счетуңузда ал акча уже бар. Ал акчаны сиздер колдоно аласыздар дагы. Бул автоматически сиздер 3000 балдык заказ топтогондо гана силерге минус болот. Бул жерде тура эмес кылган. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде бул 2118 сомго плюс транспортный сбор дегенде мындай болуп 2190 сом болгон. Плюс дагы эскерип кетчү нерсе, важный нерсе, бул автозаказ да бар болчу. Сиздердин 3000 сомдук заказыңарга автозаказ түшпөшү керек. Ошондуктан мен сиздерге азыр мисал кылып кетейин, жакшынакай. Мисалы мен ушул азыр кантип колдонуш керек, ошону көрүп алыңыздар. Мисалы мен парфюмерия алдым. Азыр парфюмерияны мен где-то бир 3000 сомго чогултуйын. Это только показательный. Мисалы мен бул Ринатанын эконун тандагым келди. Добавить в корзину. Перейти в корзину. Мисалы менин заказым. Так, редактировать. Мен ушул немеден экини алгым келди. Мисалы. Экини алганда менде уже 4000 болуп калды, туурабы? Начисляемый кэшбэк, мына менин баам 4000, то есть Гулинанын баасы 4000 болду. Продолжить оформление заказа дейсиңер. Бул экинчи шагында. Так, акции консультанта, все такое, ушулардын баары бар. Экинчи шагта ушул баа арзандайт. Мына, видите, доступна для оплаты. Промо-скидка, поддержка первого шага 1000 сомов. То есть менин 4000 сомдук заказым азыр 1000 сомго арзандайт. Итого до 1000 сомов вы можете оплатить с бонус счетов дейт. Көрүңөрбү? Сиз 1000 сомуңарды эми колдоно аласыздар дейт. Ошондо эле продолжить оформление заказа дегенде ушул 4000 сомум, мына, счет по заказу 4200. Транспортный сбор, промо-скидка списана 1000 сомов, утвердить заказ дейт. То есть азыр утвердить деп көрөбүз. Ошондо бизге кандай баа менен эми келет. Мына, по заказу 4200, сумма к оплате 3342. Мына, көрдүңүздөрбү? Уже силер заказ кылып атканда утверждение деле силер уже 1000 сомго арзан төлөйсүңөр. 1000 сомго арзан төлөп каласыздар. Буну мен офиске барып төлөгөндөн кийин мага кайра түшөт, мага арзандайт эмес. Силер заказ кылып утверждать эткенде гана ошо минус болуп калат. Бул жерде мен эми азыр только көрсөткөн эле тарттым буну. Азыр мен бул Гулинанын заказын өчүрүп салайын. Так. Буну показать все деген жерден. Так, показать все деген жерден. Так, мен кайсы жерден өчүрөмүн азыр? Перейти к карточке заказа. Вот именно перейти к карточке заказа.
Бул жерден удалить заказ. Буну мен просто пример катары көрсөттүм. Бул жерде буну кандай ката болду? Бул жерде Гулинанын азыркы заказынын кандай катасы болду? Бул өзүнүн ошол скидкасын колдон алган жок, себеби ал 3000 балга, 3000 сомго жеткирген жок. Заказын 3000 сомго жеткирген жок. Качан гана Гулина 3000 сомго жеткиргенде, ага автоматически заказ кылып утверждать этип атканда эле 1000 сом минус болуп калат. Барыңыздарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Обязательно новичокторуңарга жана консультанттарыңарга ушул видеону көрсөтүп үйрөтүп коюңуздар. Баарыңыздарга рахмат.